Cesur. Menin altın balam. Uygun canım. Karasan ben geldim. Canım benim. Apa. 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 Canım. Apake. Hanışam. Canım apam benim. Altın balam benim. Canım apam. Ayvay sağındım sizdi. Ayvay sağındım sizdi. Geldiniz mi? Men eş jağa ketken jokmun. Men bul жердемин. Anam bul жердемин. Apa ayvay sağındım sizdi. Geçiriniz. Geçiriniz meni, sizdi korgoy algan jokmun. Şşş, unut аны. Тим ғой. Кол шилтеп кой. Өткөн иш ал, унут. Жок. Ал акмак жазасын алыш керек. Унут. Баарын унут. Жашооңду улант. Кантип унуталам. Кантип унутмак элем. Өткөн ишке кайрылбай келечегиңди көздөй умтул. Сүйүүңдү кармап кал. Суханды таарынтып алба. Ал мени таарынтты апа. Баламды айтпай коюптур. Ата болмокмун мен. Мага ал бакытты бербей койду.
Жалгыз бой бала чоңойтуу оор болушу керек, э? Оор албетте. Кичинесинде Жесур аябай ширин бала болчу. Антип маселе жаратчу эмес. Биз апа уул эмес, мындай дос катары болчубуз да. Бирок оор албетте. Азыр ойлонуп калам. Мен да Азамат турмаймынбы? Азамат эр жигит чоңойтуп коюптурмун. Жесурдун бактысына сиздей апаны жазып койгон экен, бул чоң бакыт. Чын эле ушинтип ойлойсуңбу? Билесиңби? Мен ага аябай кыжалат болом. Атасын тааны алган жок. Аны менен ата бала болуп сырдаша албады. Мен үчүн да оор болду, албетте. Бирок ал үчүн андан да оор болду. Атасыз чоңоюу кыйын эле. Менин балам да атасыз чоңоет. Атасынан алыс. Жесур мага башка мүмкүнчүлүк бербей койду. Мен да сиз сыяктуу апа болсом деп тилейм, Фүгөн апа. Угу атам Корхан. Жесур кандайсың? Мен кечетен бери суханга чалып ала албайтам. Сага айтып койгонум үчүн мага таарынып жаткан го? Тигини сурайын дедим эле. Кече сен жетишип бардыңбы? Жок. Койчу. Ишене албай турам, Сухан муну кантип жасады? Корхан муну сүйлөшпөй эле коелчу макулбу болоору болду эми. Bir nerse suradым senden. Bir iş jasa dedim. Yok degende bir jolu kuvanyçtуу kabar ber. Bir jolu bolsa da kuvanyçtуу kabar ber. Dilemçi menen jolguşkandır. Je başkası menen. Oşolordu taap meni kaçan sүйүнтөсүң? Taksim Bey, Taksim Bey siyактуу taş başına düşsün senin. balkim politsiya жашырып койду бекен. Күбө болот деп. Бүгүн тергөөчү сот отурумунда алып чыга турган болсо, таң калбаңыз. Çıgarsa çıgarsın. Çıgara turgan bolsa maga emne? Биздин жашыра турган эмнебиз бар эле? Aldıma çıksın dagы, gözüme karap turup жалгандарын айтып көрсүнчү. Köpelегим, Кутман таң ата. чыгып атасыңбы? Ооба чыгып атам, бир нерсе болдубу? Жок, эч нерсе болгон жок. Эми атаңдын сот отуруму экен бир нерсе болот. Сен үчүн мааниси деле жок да, чыга берсен. Сотко жетишип келем ата. Камсынаба, келип калам. Карасаң, ушул абалга келип калдык беле, Салих. Сени бир рыза, шайтан рыза. Ал акмак колума түшкөндө өз колу менен жанын суруп алмакмын. Senin mындай ишиңе түкүрдүм мен сен келесі олуңа. Жиндекен деп тоотпай аткан кишиге акылды сунган 40 адамдын күчү жетпей жатат ой. Мен кылган жокмун. Мен андайга колум барбайт деп 1000 жолу айттым, бирок түшүнбөй жатышпайбы? Кызык эле адамдар сөздү түшүнбөгөн кандай немелер?
Geçiresiz Taksim Bey. Çıkar. Emne gerek? Geçede çaldım algan joksun, tınççılık mı? Korluda da жүрөм. Уақытым болған жоқ. Sağa bir deme oldu je Şirin maselesi kayra kозголду. Ошол себепте менден качып жатасың бе? Қызымды аралаштырбағаның да жақсы болмақ. Мен аралаштырган жокмун, Салих, түшүнсөң боло. Мага ушул керек беле. Мейлі, эмне болду? Эмнеге чалдың? Жолугушубуз керек. Болбойт. Таксим Бейдин жанынан кете албайм азыр. Шашылышка бар. Токойдогу жерибизде жарым сааттын ичинде. Анан Корлууда да эмне жаңылык болуп атат? Эмне керек сага Рыза? Не болду, Салих? Каяка шашып? Бүгүн сот отурум болот. Жесурдун апасынын сот иши. Туура айтасың. Бүгүн Корлууданын экинчи соту да. Жүр анда, алаксыбай кеттик, антпесе кечигебиз. Каяка барасың сен? Жинди болдуңбу? Каалагандар кирип көрсө болот да. Мен да катышам. Албетте мен де болом Bülent. Таксимден соолган жүзүн көрүүгө албетте барам. Корхан да барат болду экен? Барбайтко. Корхан Таксим Бейдин ордун алып койгон эле болбосо, бет мемет жолугушууга күчү жетпейт менин оюмча. Ал эмне дегениңер? Мырзалар, жетишпей калдык дегениңер кандай? Эртеңден калбай столумдун үстүнө даяр болсун бул отчеттор. Айтканыңыздай болот. Айрыкча айланабызда инвестиция кыла турчу жерлер жөнүндө маалымат керек мага. Аны бүгүн даярдап бересиңер. Ишибизди дароо баштайбыз. Мехрим акайым, Тынччылыкпы Корхан? Жакшы элесиңби? баары ишин өз убагында жасаганда баары сонун болмок. Сот отурумуна барасыңбы? Сот отуруму? Жесурдун апасынын сот отуруму бүгүн? Жүр чогуу барып Адалеттин сүйүктүүсүнүн кебетесин көрүп келели. Баргым келбей атат. Мейли, өзүң билесиң да. Жаным, уулум. Менин жанымго? Эмне кылып атасың, Зафер? Кой отурчу уулум. Мына болдук. Азамат менин балам. Азаматсың. Ой, телефон, мен азыр.
Бул ким болуп кетти? Алло? Гүлие. Кандайсың? Эмне, сүйүнгөн жоксуңбу? Туран? Сенсиңби? Үнүмдү унутуп калгансың го. Мейли, эртең сот отурум болот. Жактоочум айтты. Далил жетишсиз болгондугу үчүн кое берилишиң мүмкүн деди. Бул сүйүнүчтүү кабар менен бөлүшөйүн дедим. Аябай кубанычтамын, Тураным. Аябай кубанычтамын. Жамандык артта калды буйруса. Чыгасың ал жерден, жаным. Буйруса чыгасың. Мынчалык сүйүнүп турганыңды билгенимде эртерээк чалмакмын да. Макул. Күт мени. Чыгарым менен Корулдага барам. Гүлия? Гүлия, мени карасаң? Ай, кебетен кантет куп-куу болуп кеттирсиң го. Жахиде. Эмне? Жахиде. Туран. Түрмөдөн чыгышы мүмкүн экен. Ал эмне дегениң? Ай, башыбызга бале үйүлбөсө болду. Тергөөчү бей. Досьени толуктай турчу маалыматтарыңыз барбы? Ооба, урматтуу сот. Дагы бир күбөнү угууңузду талап кылабыз. Окуя болгон жерди изилдөөчү адис Атилла Өзбөтур. Окуя болгон жердеги капас бир канча алыстыкта туруп ачыла турган механизм колдонулганы тастыкталды. Айткам силерге, менин күнөөм жок, көрдүңүзбү? Тынчтаныңыз. Кнопканы башка бирөө баскан турбайбы? Уланта бериңиз. Атилла бей, өткөн жолкусунда окуя болгон жерди изилдеп атканыңызда дагы бир далил тапкан болчусуз, туурабы? Туура. Сурайын дегеним, капасты жасоодо колдонулган материалдар кайдан келгенин айтып бере аласызбы? Жабырлануучу камалып калган капасты жасоого кеткен материалдар Сухан Корулуудага таандык. Айнек идиштери жасалчу устакананын кампасынан алынганы тастыкталды. Сухан булар эмнени айтып атышат? Түшүнбөй калдым, болушу мүмкүн эмес. Болушу мүмкүн эмес. Кызымдын мындай иштерге кандай тиешеси бар? Айыпталуучу, тынчтаныңыз. Отуруңуз ордуңузга, отуруңуз. Болушу мүмкүн эмес. Мындан сырткары, окуя болгондон бир аз убакыт өтпөй эле устаканадагы жумуш ордунан кеткен күзөтчү бар экенин уктум. Ал Жунейт Кая уулу. Кая уулунун көрсөтмөсү бул иште жабырлануучу тарап үчүн мааниси чоң деп эсептейм, урматтуу сот. Ал киши каякта? Байланыш алдыңызбы ал менен? Жок, урматтуу сот. Бирок полиция издөөнү улантып жатышат. Ошол себептен сот отурумдун жылдырылышын талап кылабыз. Баракелде, Таксин, баракелде. Мончонун курту сыяктуусуң да. Алар атом бомбасы жарылып кетсе да тирүү калат эмеспи? Сен де үй камагына чыгарылдың. Бирок абайла, сени куткарып калчу адамдардын саны азайып баратат. Эмне деп атасың сен? Бирөө мени тузакка түшүрүптүр. Күнөөм жок экени далилденди. Азырынча эч нерсе далилденген жок. Жетишет, Михрим акайым. Жүр ата. Угуп атам, Жахиде. Корхан какта жашап атат? Үйү жара калдыбы? Мен кайдан билмей келем. Сен кызыксың го. Билент.
Мен билишим керек каякта экенин. Жахиде ук мени, сенден суранам. Мени иштериң аралаштырба. Башыма бале үйдүң. Бүлен, түшүнбөй жатасың. Өтө олуттуу маселе. Тынччылыкпы? Туран, Гулиянын таанышы бар эле го? Түрмөдөн чыгып калышы мүмкүн экен. Койчу. Ооба, эгер үйгө келе турган болсо аябай жаман болот. Баламды эмне кылсам да коргошум керек. Бүлен, суранам, ошого корканды билип берчи. Макул. Макул, апамдан сурап көрөйүн. Анда сенден кабар күтөм. Чоң рахмат. Эмне болду? Куп-куу болуп калыпсың. Теги күзөтчүнү ойлоп атам. Көңүл бурба. Көрдүңбү? Тергөөчү да таппай койгон турбайбы? Бирок издеп атышыптыр. Эч нерсе таба алышпайт. Албетте менин бетим ачылат, агасага баары бир. Койсоңчу, Салих. Сен мен болуп бөлүнүп калдык беле. Мейли, сот отурум башталып калыпса айтпай калыпмын. Сенден кичинекей өтүнүчүм болот. Жесур мени кууп чыкканын уксаң керек. Мага бир канча миң акча таап берсең, же болбосо 10 миң деле болот. Же 50 миңге чейин болсо андан да жакшы. Сенин оозуңдан чыкканды кулагың угуп атабы, Рыза? Сен жыргап мейманканаларда жаша. Акчаң түгөнөр замат жетип кел да Салих мага акча тап. Андай болбойт. Чөнтөгүңдө акчаны орду менен иштет. Антпейм. Жашагым келет менин дамылдан кийин. Каалаган тамагымды жеп, кенен басып, көңүл ачкым келет. Кайдан табайм мен сага анча акчаны? Кана Жесурдун башын айлантып, колго алып койбодуң беле? Эмне болду? Түшүндү да сен ким экениңди. 3 күндө кууп чыкты. Туура айттымбы? Салих, сенден муну суранып атам. Акча тап. Болбосо жаман болот. Болбосо эмне кыласың, Рыза? Жесурдун апасын сен өлтүргөнүңдү тастыктаган видеолор. Эшек! Не кылайын? Кудайдын буйругу экен. Кылмышың ачылып калышы мүмкүн. Акчаны алып келсең, бар өз жайында болот. Сага жеңилдик болсун. Бөлүп койсок болот, макулбу? 50 миңди 5ке бөлүп коебуз. Эртең 10 миңди алып кел. Кыжаалат болбо, Салих. Сенде жок болсо, кожоюнуң болгон таксин Корлуудада да жок болуп калмак беле. Анын кассасынан уурдасаң болот, мисалы. Эмнеге мага кабар берген жоксуз? Отурумду эмнеге жылдырып салдыңыз? Жесур, биринчи көз сүйлөшүп алалы. Мени бөлмөмө мынтып кире албайсың. Түшүнүктүүбү? Айрыкча сага отчет берүүгө да милдеттүү эмесмин. Биз менен чогуу иштебейсиң. Мен бул изилдөөнү жашыруун жүргүзүп жатам. Тиги күзөтчүнү табууга жардам бермекмин. Сен мени укпай жатасыңбы? Же түшүнбөй жатасың? Сенин вазифаң эмес бул. Эмне керек болсо жасап жатабыз. Албетте, ал акмакты качырып жибердиңер да каякта экенин билбей жатасыңар. Жесур, ук мени. Сага акыркы эскертүү болду. Жумушка тоскоол болбо. Тиги акмакты карабайсыңбы? Карасаң кылганын бети жок. 40 жылдан бери колундан нан таап жеди. Жеген тамагына түкүрүп кетти. Менин жанымда иштеп жашап жүрүп үй жайлуу болду. Дагы эмне керек? Мен ага көрсөтөм. Акмак
колума тийсинчи. Өз колум менен сазайын берем. Көрсүн таксин корулуудан кызын сатып кетүү эмне экенин көрсөтөм. Жүдөгөн ит. Кимге чалып атасың? Салихке. Мышыкка окшоп жүрөт. 40 жылдан бери бир чычкан кармаптырбы, ал көрөлү. Таап алып келсин атмак. Ата кое тур. Токто. Ата. Отурум биздин пайдабызга чечирейин деп калганда жаңылыштык кылып аласың. Кое турчу. Бул ишти мага бер. Бул адам качып кетип жашырынганына караганда маанилүү бир нерсе билет деп ойлойм, туурабы? Айта турган сөздөрү сени актап чыгышы мүмкүн. Бул ишти шашпай, ойлонуп жасасак, андан да жакшы болот деп ойлоп атам. Макул, сен кантип табасың ал адамды? Кызы Айнур биз менен устаканада иштеген. Убагында ага колдоо көрсөтүп, жардамымды аягын эмесмин окуусу үчүн. Анан жакшы бир жумуш таап кетип, өлкө сыртына чыгып кеткен. Ошону издеп көрөйүн. Аз да болсо жардам берер деген үмүттөмүн. Аны таап сурап көрөйүн. Бизге жардам бер деп суранам. Макул анда, эми карап көр, ишке жарайт бекен, ошол күмөнүм бар. Устаканадагы дептерде телефон номуру болсо керек. Бир аракет кылып көрөбүз. Болбосо башка чарасын табабыз. Макул кызым. Мен чыктым. Жакшы бар. Жабырлануучу камалып калган капасты жасоого кеткен материалдар Сухан корулуудагы таандык. Айнек идиштери жасалчу устакананын кампасынан алынганы тастыкталды. Окуя болгондон бир аз убакыт өтпөй эле устаканадагы жумуш ордунан кеткен күзөтчү бар экенин уктум. Ал Жунейт Каяоğlu. Каяоğlu'нун көрсөтмөсү бул иште жабырлануучу тарап үчүн мааниси чоң деп эсептейм. Урматтуу сот. Hoş geldiniz Sühan ayım. Айнур, саламатсыңбы? Мен Сухан. Сухан Корлуда. Кандайсың? Мен бир жаңылык уктум атаң тууралуу. Издөөдө экен, балким сен биле чыгарсың. Атаңды издөөгө алынганы менин да атама тиешеси бар. Чынында телефондо сүйлөшүлчү иш эмес бул. Эгер мүмкүн болсо бетме бет отуруп сүйлөшсөкпү? Бүгүн. Макул. Сен мага дарегиңди жөнөт, мен дароо жолго чыгайын, жарайбы? Көрүшкөнчө. Эмне ишиң бар сен? Ким менен сүйлөшүп аттың эле? Анын саат тиешеси жок. Эмне керек? Теге издөөдө күзөтчү кимдин кимиси болот? Кайдан тапсак болот? Ал тууралуу маалымат алайын дегем. Билген маалыматымды тергөөчүгө айтам. Эми чыгып кетсең жакшы болмок, иштерим көп.
фирманы түптеп атканда тиги эски фирманы Корлуда да баштаганымда кичинекей кеңсе менен баштагам. ооба кичинекей экен. Бирок бул башталышы гана билен. Улуу Осман императорлугу кичинекей кыштакчадан башталбады эле билен. Сөз берем сага. Бир канча айдан кийин баары менин артымдан өздөрү келет өздөрү. Ким күчтүү, ким кожоюн экенин көрсөтөм. Көрсөтөбүз чогу. Сенин да ролуң чоң болот. Анан фирмада эмне жаңылык? Фирмада Корхан ишти кеңейтүүнүн аракетинде. Күндө арганда отчетторду талап кылып атат. Айрыкча бул тегеректе инвестиция кылууну пландоодо менин оюмча. Жер тилкелери жөнүндө маалымат топтотуп атат. Койч. Корханды карасаң, демек жер издеп жатат экен да. Ой, алдамчыны кара. Сенин тигинин фирма куруп атыптырго уктуң беле? Меники болгондо? Ким болмок эле атаң да Таксин. Мен айткамын сага. Оюнда бизге атаандаш фирма болом, бизди басып өтөм дейт. Буйруганын көрөбүз. Ишибизди буйрукка, тагдырга таштай турган болсок, абалыбыз начар көрүнүп атат, Корхан. Уксаң, мен айттым сага, Таксин кол кушуруп отура бербейт. Кол узун анын бүт жерде таанышы бар, ышкырып эле койсо иштери жайгарылып калат. Ал мурда болчу Мехрим акайым. Таксин Корулдага жардамдашуу чоң адамдар азыр ылдый жакта, унутуп калдыңыз окшойт. Унуткан жокмун, Корхан. Албетте унутпайм дечи. Артыңдан жаңылар келип атпайбы, эч кимге билдирбей. Таксин деген планы жок иштечү беле. Эмне дегиңиз келип атат? Ачай айым шаардын мэринин жардамчысы. Кийинки шайлоолордо ошол өзүнүн талапкерлигин коет, көрөсүң го? Эмнеге? Себеби Таксиндин дал өзүнө окшогон талапкер керек. Таксин Корулда кимди колдосо ошол шайланат, ошондойбу? Ооба. Ошол себептен биздин Таксиндин күчүгө болбой турган эр жүрөк бир талапкерибиз болушу керек. Макул, бирок ким болот? Мен боло албайм албетте. Жесур мындайдан алыс качат. Бул шаарчада ким Таксин Корулдага каршы чыгууга күчү жетмек эле? Койчу, Корхан. Мен эмнеге боло албайм? Шаар башчысына талапкерлигимди койсом болот да, Бирок муну тез арада жасашыбыз керек. Сиз чын эле айтып атасызбы? Эми чынында ушул учурда ойма келди. Бирок Корхан эмнеге болбосун? Мен шаар башчысы боло албаймбы? Салам кыздар. Ой кызым, Ишиңер илгери болсун. козум менин. Апа. Музафир бөбөк каякта? Үстүндө. Таксин бей апасы экөөнү бөлмө даярдап берди. Апа, мен кичинекей балдарды кандай жакшы көргөнүмдү сөз менен түшүндүрө албайм. Ичип аткан дарыларым мени бөбөктөргө болгон сүйүүмдү күчөтүп атат окшойт. Жинди кызды карасаңар. Ай, күлкүмдү келтиресиң да. Ширин, болду эми силер да балалуу болбойсуңарбы? Мен болсо неберемди кучагыма алып жытына мас болуп отурайын. Буюрса апа, ал да болот. Кемалды көндүрүш керек ага. Мен кеттим, тиги бөбөктү карап келейинчи. Ай, Гулия деген аялдан абайлачы. Гулиеби? Ал мага эч нерсе кыла албайт. Жиндини көргөндө таягын катып салат. Музафер, уктабайсың го деп жаттым эле. Кирсем болобу?
Кылганың өзүңө жактыбы? 2 сааттан бери араң уктаттым эле, эми уктаганда ойготуп жибердиң, азаматсың. Кечирип койчу. Кайдан билди дейсиң? Башың аз да болсо иштегенде? Бала уктаган бөлмөгө сүзүп кирип келмек эмессиң. Болду, улум, болду. Келе кой. Кааласаң мага берсең көтөрөйүн. Каалабаймын. Ой, кичинекейи, ширини, бөбөгү, алтын баласы. Ширин эжеке селдетип келсинби? Сен эжеңдин кучагына келесиңби? Жин деле кыз бул. Кежирленбей берсең, өзүң да эс алып каласың. Кана бер. Макул, алчы гана. Ой, менин козум. Унчукпай калды го? Ага, сенин тиешең жок. Андай эмес. Бөбөктөр сезет, баарын сезет. Албетте апасы чарчаңкы, апасы ачуулуу, апасы жарылайын деп калды бомба. Сен мага сөз тийгизип жатасыңбы? Жок, Кудай сактасын, андай эмес. Көргөн көзүнө ишениш керек дешет го. Карасаң муну, берчи мага, бер. Бер гана, бол. Муну кандай түшүнсөк болот? Кана сен эми чыгып кет. Чык бөлмөдөн. Бол. Тез чыгып кетчи. Макул. Ай, Зафер, уктачу улум, суранам. Жетишет деп кыйкырганга аз эле калды. Бол эми, бол. Болчу. Ата? Не кылып жүрөсүз? Неге бекитип алдыңыз иш бөлмөсүн? Таксим Бey документтер бар, алып кел деген болчу. Кандай документтер? Ишине чейшелүү документтер. Шашылып атам Ширин. Сен эмне менден баарын такып сурап атасың? Ата, бир кызыктай болуп атасыз. Кудай ургурдук. Кандайча түгөнүп калды? Сен мени аңдып жүрөсүңбү? Ооба. Неге? Менден жашырууну иш жүргүзүп атасың ошого. Сага айтпай иш кылсам болбойбу, Жесур? Темабыз менин апам болгон үчүн болбойт. Мен билем, күзөтчүнүн кызына баратасың сен. Телефондо сүйлөшүп атканыңда угуп калдым. Бул эмне кылганың? Сөз тыңшап, артымдан аңдып, чын эле сага айтчу сөзүм калган жок. Ооба. Чындыгында сөзүбүз калган жок сүйлөшө турган. Сен атаңды актоонун аракетиндесиң, мен болсо апамды өлтүргөн кишини издеп жүрөм. Издеп жүрөсүңбү же? Атам экенин далилдегиң келип атабы? Унагы отур. Мени менен барабыз. Чын элеби?
Канча саат жүрөбүз билесиңби? Эң аз 4 сааттык жол. 4 саат бою менен чогуу жүргүм келип атабы? Жүргүм келген жок, бирок абалы ушундай болуп калды, башка жол жок. Экөөбүз тең бир ишти көздөп жүрөбүз. Отур. Ал киши сиз жөнүндө эмнени билет, ата? Неге анын буйругун аткарып жатасыз? Жооп бербейсизби? Уксаңыз, атаке. Бул акчаны ага бере албайсыз. Себеби мынтип маселе чечилбейт. Анан дагы да сурайт, токтобойт бул иш. Андан кийин сиздин башыңызга бале үйлөт. Таксинбей акчасын эсебин таппай калганда эмне кыласыз, ата? Ширин, кызым. Ата, сиз эмнеге ал кишиден ушунчалык коркуп атасыз? Корко турган эмне болушу мүмкүн, ата? Балким сизди жөн эле алдап жүргөндүр. Билбейм, бирок эч нерсе жок эле алдап жүргөндүр. Ата, кутулуп кетиңизчи ал кишиден. Ата, суранам, жок кылчы ал адамды жашооңдон. Туура айтасың, кызым. Кыжалат болбо. Кутулам ал кишиден. Мындан ары коркута албайт мени. Сага сөз берем. Рыза деген эшектен кутулам. Угу атам сизди. Теге эт менен алып келишти го, атын унутуп атам. Биф строган. Ооба, ошодон дагы бирди алып келчи. Айтканыңыздай болот. Айтканыңыздай болот. Айтканыңыздай болот. Каякта жүрөсүң? Качыңа да айтпай кетиптирсиң. Кечирим сурайм. Шашлык чыгып кеттим. Себеп? Себеп Бано менен мамилемди оңдойн деп жүрөм. Мейли. Каерде жашаганын биле алдыңбы? Бүлент, мен бүгүн бир чечимге келдим. Сага укмуш кабарым бар. Корхан каякта жашап атат. Корхан каяктан чыкты эми? Үй жара калса керек да. Албетте, анан көчөдө жашамак беле. Дарегин билесизби? Билсе билгендирмин. Сага кандай тиешеси бар? Эмне кыласың анын үйүн? Эмне кылмак элем? Элдеш үчүн үйүнө гүл жөнөтөм. Сен мага айтчы, Бүлент. Максатың эмне? Менин эмес. Жакиде сурап атат. Мына сага. Бизге кылган кылыгынан кийин ал жылаан үчүн колумду да көтөргүм келбейт. Апа, коюңузчу. Макул. Жакиденин жасагандарына мен да кошулбайм. Бирок алар жарашып калса, баласы үчүн жакшы болот да. Атасы чоңойсун бу бала. Менин таалуу жеримди жакшы билесиң, Бүлент. Баланы атасыз чоңойтуу эмне экенин мен жакшы билем. Буга кантип дүйтүң барды? Сен ошончо нерсени кантип жасасаң, мен да ошондой. Экөө эки бөлөк. Кандайча? Бул күнгө чейин мен сага залакамды тийгизген жокмун. Мени кыйнадың. Жүрөгүмдү ооруттуң. Үй бүлөмдү чачыраттың. Жашоомду талкаладың. Мага залакаң тийбеген кайсы?
эч качан мага талкаладың деп айтпай жүргүн. Аны сен кылдың, Сүйхан. Жетишет. Болду, сөзүбүз ушул жерде токтосун, себеби бир күн кечке сүйлөшсөк да бири-бирибизди баары урукпайбыз, пайдасы жок мунун. Ошол себептен унчукпай баралы. Эң сонун. Жок дегенде ушул жерден түшүнүш алдык экөөбүз. Макул, тендерди кайра карап чыгалы, жарайбы? Маселе жаралбасын кайра, бүт баары мыйзам чегинде жүргүзүлсүн. Мындан кийин ушундай болот. Мен үчүн өтө маанилүү бул жумуш. Макул. Макул. Мындан ары курулда мурункудай болбой турганын баары көрсүн. Сүйлөштүк. Сага эмне керек дагы, Жахиде? Корхан, уксаң Суранам, мени угуп койчу, бул жолкусунда чын эле өтө маанилүү. Жахиде, сен мени түшүнбөй атасыңбы? Сени көргүм келбейт деп канча жолу айттым. Корулдага кайтып келипсиң, башка сага эмне керек? Качан кутулам мен сенден? Балким сен да келесиң деп башка барчу жерим калбай калгандыктан кайтып келгем. Бирок ал жерде коопсуз болбой калды. Койчу Жахиде, Кудай жалгагыр. Корхан, мени угуп койчу Суранам. Чын айтам, бул жолкусунда өзүм да ойлогон жокмун. Балабыздын жашоосу коркунучта дейм.